Куранды жанагындай ыр оонуна салып ырдоо. Курандан башка нерселер толтур. Ыр маселесинде дагы биз Ихтияр китебинен имам Маусулийдин калемине таандык, Аллах ыраазы болсун. Чубак устазыбыздын Академия мечитинде адал арам маселесинде, музыка жаатында, аны угуу тыңдоо маселесинде кеңири токтолуп өткөнбүз. Ал бөлөк маселе. Ошондой аалымдар талашып көпчүлүк бөлүгү күнөө деп аткан нерседе, көпчүлүк бөлүгү күнөө деп таап аткан маселеде өзгөчө мааниси жаман болуп, бузукчулукка түртө турган болсо, анан ошол нерсени алып келип туруп, ыйык Алланын сөзү Кур'ан-ы Каримге аралаштырып, бул туура эмес. Мындай тетири жорук жосундарга жол бербешибиз керек. Жүрөгүндө ыйманы бар, мен мусулманмын, Алла Таалага акырет күнүнө ыйманында ыймандын шарттары бар, рүкүндөрү, түркүктөрү. Ошого туура келип мен мусулманмын деп ыйман келтирген адам Алланын сөзүн эрежесине, тартибине, ыраатына, кыраатына ылайыктап туруп окуганы бул максатка ылайык болот. Болбосо бул маселе өтө бир коркунучтуу абалга дуушар кылат. Бир туугандар, ошон үчүн бул маселенин фитнанын оозун жабабыз дагы. Мындан кийин мурдатан келе жаткан сабактарыбызды кадимкидей тартиптүү алып кетип, ар дайым адам өзүнөн ынсактуулукту жоготпой, илимди терең казып, Кудайым буйрса жакшылыкты көздөп, ынтымакты ыдыратпай, жакшы күндөргө жетүүнү Кудай Таалам насип кылсын.